Бишкектен келип аткан жол. Бул жак болсо Ош Жалал-Абад, Ош Баткенге кеткен жол. Могу айрылыш жол болсо бул дайынан кирип туруп шаардын ичине кирип кетет. Шаардын ичинен шаарга жетпестен солго бурулуп Аксы Алабукка чаткага кете турган жол. Бизде эң постоянно спор болгон нерсе ушул жол. Постоянно ушул жерде спор. Мына машина кетти. Могу жерден чыгып кетип атканда поворотник оңго жагылабы же солго жагылабы? Мына могу жердикичи. Мына түз келип атат. Мына машина келип атат. Поворотник оңго жак, солго жакта. Поворотник жакпады. Бул да жакпады. Могу шаардан келип аткан жол да бул. Ушул жер ар дайым ызычы, ушул жерде эң көп авария өзү ушул жерде болот да. Мынакей. Могу болсо поворотнигин жаккан жок. Ушул жерде поворотник оңго жагылабы же солго жагылабы? Бул спорный вопрос да. Ар дайым ушул жерде ызычу да. Ушулардын таш көмүрдүн ичине кирип кеткен жак бул жак. Бул жакка мына фура кетип аткан жак Бишкек. Нол жак мынакей. Жалал-Абад, Ош Баткен. Мынакей машина келип атат. Поворотник жок. Мына ушул жол. Ташкөмүр Кербен Алабукка чаткалы жазылбай калыптыр. Мына Бишкек. Мына башка жагын жагып атат. Мына бул уже сол жака. Бул уже нар жагы оң жака. Үстүнө оң жака. Ала кирип атканда эле туура эле жагат. Ошону бизде постоянно спорный да. Мына машина чыгып келет. Поворотник жок. Бул уже солго жакты. Мынакей сол. Мынакей машина келип атат. Бул жер ар дайым эле өзү спор боло берет да. Ошон үчүн бул жерге светофор коюш керек, же болбосо эме да коюш керек, камера дагычы. Мына болбосо уже сол жака жакты мынакей. Сол жака жагылып чыкты. Могу даже жаккан жок.